Достор, бул сабакта HTML'деги текст элементтер менен таанышууну улантабыз. Ал эми кезек азыр иреттелбеген же иреттелбеген HTML тизмек элементтерине келип жетти. Биз буга чейин ушул кодду жаздык жана бул биздин буга чейинки жазган кодубуздун веб баракчадагы чагылдырган абалы. Эми финалдык баракчага көз жүгүртө турган болсок, бул жакта HTML'да ар бир элемент 3 бөлүктөн куралат деген 3 мындайча айтканда номерленген тизмекти көрүп турабыз. Андан кийин дагы номерленбеген ар кандай HTML'да эмне үчүн үйрөнүшүбүз керек дегендин себептери жазылган. Келиңиздер, биз ошону азыр баракчабызга жазып өтөлүк. Достор, код жазгандан мурда сиздерге бир нерсени айта кетейин дедим. Мисалы, азыр бул жакта текстти жазсак, анын эгер ал тексттин узундугу ушул редактордун экранынан узун болуп келе турган болсо, ушундай мындай скролл кылып, ары бери жылдырып, мындай ыңгайсыз абал пайда болуп калып жатат. Ушундан арылыш үчүн келиңиздер settings'ке барып, search settings деген жерден wrap деген сөздү жаза турган болсок, editor word wrap деп турат. Ошол жерде off дегенди биз on дегенге алмаштырышыбыз керек. Башкача айтканда ошондой сөздү кыскартып же болбосо экранга жакшыраак кылып көрсөтүү функциясын мындайча айтканда жандырышыбыз керек. Эгер биз муну жандырган болсок, биздин текстибиз мындайча айтканда экрандан ары кетип калбай, жакшы түрдө көрсөтүлүп калды. Эми келиңиздер, биз бул тизмекти жазып өтөлүк. Бул жакта HTML 3 бөлүктөн турат деген нерсени табышыбыз керек экен. Ал деген HTML контентти сүрөттөө керектелген деген сөздөн кийин турат экен. Андан кийин биз ошол бул параграфтан кийин келиңиздер дагы бир параграф кошолук. Ал параграфтын ичине биринчи кезекте ушул маалыматты киргизелик. Андан кийин келиңиздер эми HTML элементти жазалык, ал ошол тизмектерди жаза турган HTML элементти жазалык. Биздин учурда бул OL деген тег менен башталат. OL бул англис тилинде unordered list дегенди билдирет. Unordered list кыргызчага которгондо иреттелбеген тизмек дегенди түшүндүрөт. Кечиресиздер, иреттелген тизмек деп, ordered list иреттелген тизмек дегенди түшүндүрөт. Келиңиздер, мен бул жака комментарий катары сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн жаза кетейин. Ал эми ушул OL тегинин ичине биз дагы ар бир элементке тиешелүү болгон li деген элементтерди жазып чыгышыбыз керек. Li деген бул list item дегенди билдирет. Lisттин кайсы бир мындайча айтканда бөлүкчөсү деп которсок болот. Келиңиздер, li'ды дагы бул жака жазып коелук, түшүнүктүү болуш үчүн. Эми бул жака биз өзүбүздүн тизмектин ичине кире турган сөздөрдү жазып өтөбүз. Эң биринчи сөз катары ачуучу тег деп жазылып турат, ошону жазабыз. Андан кийин келиңиздер, дагы li тегин жазабыз дагы, аны жабабыз. Андан кийин жабуучу тег дегенди жазабыз. Эгер муну сактай турган болсок, биздин баракчабыз төмөнкү көрүнүшкө ээ болот. Мына бул жакта көрүп турасыздар, ар бир тизмектелген элемент номерленет дагы, ар бир элементке кыскасы кайсы бир катардагы номер берилет. Эгерде мен мисалы ушул бир элементти дагы башка элементти эң башына коюп туруп, аны мисалы xxx деп туруп атап туруп сактай турган болсом, бул жактагы тизмектин номерлениши өзгөрүп калат. Азыркы учурда бизде xxx биринчи орунга чыгып калат да, калгандары андан кийинки номерлерди алып калат. Келиңиздер, муну өчүрүп коелук.
Эми финалдык баракчага көз жүгүртүп, андан кийин HTML эмне үчүн үйрөнүшүбүз керек деген суроого кайсы бир себептер жазылыптыр бул жакта, мисалы көңүл ачуу үчүн, досторго көрсөтүш үчүн дегендей. Бирок муну номерленбеген тизмекте чыгарыптыр. Келгиле биз дагы ошондой кылып жазалык. Аны үчүн ушул H3 тегинен кийин келиңиздер тийиштүү параграфты жазып өтөлүк. Ал параграф ушу вебтин фундаменталдык тилин үйрөнүүгө көптөгөн себептер бар деген текст болуп эсептелинет. Аны бул жерге жазабыз дагы. Эми азыр сиздер менен OL тегин колдонбостон UL деген тегти колдонобуз. Бул unordered list деген сөздү түшүндүрөт. Unordered list кыргызчага которгондо иреттелбеген тизме дегенди билдирет. Келиңиздер комментарийдин ичине дагы жазып коелук сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. UL unordered list. Эми UL-дин ичине дагы үстүдөгү тизмектелген, мындайча айтканда, иреттелген тизмектегидей кылып эле li дегенди жазабыз. Li'ды жазып туруп, анын ичине тийиштүү сөздөрдү жазып өтөбүз. Андан кийин экинчи сөз. Кезек кийинки сөзгө келип түштү, достор. Веб колдонмолорду куруу үчүн дегенди алып келип коебуз мунун ичине. Досторду таасирлентүү үчүн ушуну жазабыз. Көңүл ачуу үчүн деген дагы акыркы элемент катары коебуз дагы. Эми биздин баракчабызга барып, баракчабызды жаңылайбыз. Мына достор, баракчаны жаңылагандан кийин бул жакта ушул иреттелбеген тизмек келип чыкты. Ал деле ушул иреттелген тизмектегидей эле болгону эле номерлөөнүн ордуна жөн гана ушундай калың точка көрсөтүлүп калат. Финалдык баракчага дагы бир көз жүгүртөлүк. Бул жакта башка эч кандай тизмек жок экен. Абдан жакшы, достор. Эми келиңиздер, могул акыркы параграфты дагы бул жерге киргизип коелук. Веб баракчабызды толукташ үчүн. Достор, биз ушул тегтердин бардыгын эмне үчүн үйрөнүп жатабыз? Тексттерге тиешелүү болгон. Анткени бул биринчиден биздин баракчабызга кайсы бир структураны берет. Эгерде биздин баракчабыз структурасы бар болсо, окуй турган угармандын көзүнө жагымдуу болот. Окуганда кайсы бир структура болуп, мындай кайсы бир деңгээлде мындай семантикалык маани пайда болуп, кайсы бир түшүнүктөрдү кабыл алууну тездетет. Мисалы, мен бул жерде баягы контент деп жазган тексттин бардыгын бул жерге көчүрүп туруп, биздин баракчабызга эч кандай тегтерди колдонбой туруп эле ошол body'нин ичине вставка кылып, бул жактан карай турган болсок, элестетиңиздер, мына мен жаңы эле кылган вставка кылган текст ушундай түрдө болуп көрүнүп атат. Эми мол бөлүк менен ушул үстүдөгү бөлүктү салыштырып көрүңүз. Кайсынысын окуган, кайсынысын мындай кабыл алган, кайсынысын түшүнгөн адамдын көзүнө мындай жагымдуураак. Албетте үстүдөгү караганда баягы форматталган, тизмектелген, кайсы бир иретке келтирилген баракча көзгө бир кыйла эсе жагымдуу болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бул элементтердин бардыгын бекеринен үйрөнгөн жокпуз. Дагы бир маанилүү нерсе, кайсы бир боштуктар же болбосо жаңы линиялар бар, enter менен жаңы линияны бөлүп атпайбызбы, монтип. Аны сактап туруп, биз бул жактан баягы иштете турган болсок, бул жактан деле көрүп турасыңар да, туура, бир нече линиялар бар экен. HTML аны мындай игнорировать этет да, мындайча айтканда эске албайт. Жөн гана бардыгын бир текст кылып көрсөтүп коет. Ошондуктан биз дайыма ушул HTML элементтерди колдонушубуз зарыл. Келиңиздер, мунун бардыгын кайра өчүрүп коеюн. Муну жөн гана мисал катары айткым келди.
Ошо достор, бүгүнкү сабакка жазган HTML кодубуз ушул болду. Кийинки сабакта дагы биздин финалдык баракчага азыркы жазып аткан кодубузду окшоштурганга аракет кылабыз.